1,5 жашында атасыз калган Равшан Муминовдун турмушу оор күндөрдө өттү. Чегарачы болууну ал бала кезден бери кыялданып келген. Эр-жетип өз каалоосу менен жигиттик милдетин өтөөгө жөнөп, чегара тармагын тандаган. Кийин кызматын өтөп бүткөн соң келишимдик негизде калып, ишин андан ары уланткан. Равшандын аскерге болгон кызыгуусуна агалары түрткү болгон. Жаштыгынан спорт менен шууланарды. Равшан жаштайынан эле спорт менен машыгат эле. Кийин 10-классты бүтүрүп, аскердик комиссариатына жазылып атайын кеткен. Биз ал кезде жаңыдан аскерден келген элек. Алгач милиция батальонуна кызматын өтөп, кийин келишимдик негизде чегара кызматына кирди. Ошондон бери ушул тармакта келе жаткан. Уштан кызмат кылып, Муминов үчүн үй-бүлөдөн мекендин тынчтыгы баарынан бийик турган. Тууган урук кайын журтка эмгек өргө алганда гана келип кабар алып кетчү. Атасынан эрте ажырагандыктан кайнатасы мени өз атасындай эле көрчү деп эскерет. Канча жыл жашашпасын жубайынын көңүлүн оорутпаган. Ар келген сайын ата-энесинин үстүнө үйрүлө түшүп, өз арыз муңун айтпастан алардыкын угуп кетчү. Ошондуктан кайын журту аны өз баласындай эле көрүшчү. Адам bilan muomalalari juda yaxshi. Равшанды мен өз уулумдай көрчү элем. Анын айланасындагы адамдар дагы мыкты инсандар. Ушул кезге чейин кызымдын көңүлүн ооруткан учурларын уккан да, көргөн да жерим жок. Бүгүн да арабызда жок болгону менен көзү тирүүсүндө мыкты адамдар менен мамиле түзүптүр. Андан ажырагандан бери достору, чогуу иштешкендери, командирлери келип абалыбызды сурап кетип жатышат. Маркум үйдүн кенжеси болгонуна карабай, ата конушун агасына берип, өзү үй бүлөсү менен Исфана шаарында Батирде жашачу. Жубай экөө 3 баланы тарбиялап жатышкан эле. Муминовдордо мекен үчүн окко учкан жалгыз Равшан эмес. Мындан туура 16 жыл мурун агасы Дилшотта чегараны кайтарып жүрүп сууга чөбүп каза болгон. Мекен үчүн жанын берген баатыр уулдары менен апасы бир чети сыймыктанса, Равшандын балдарынын келечегин ойлосо, сай сөөгө сыздайт. Энеси Лол апанын азырда ден соолугу жакшы эмес. Жок дегенде көзүмдүн тирүүсүндө келиним неберелеримдин туруктуу жайга жайгашканын көрсөм, көксөм сууйт эле деп кейит. Энди баллары калды. Артында 3 баласы калды. Менин абалым болсо ушундай. Өлбөгөндүн күнү өтө берет. Келиним, неберелеримдин мындан аркы жашоосу улана берет. Мамлекет үй менен камсыз кылып берсе жакшы болот эле. Туруктуу жашаган жери жок. Бирөөнүн үйүндө олтурат. Баш калкалай турган турак жайы болсо калган күндөрү өтө берет. Тегеректегилер, тууган уруктар колдоо көрсөтүп жардам беришет. Карабай коюшпайт. Уулум менен сыймыктанам. Акырланаман. Жүндөй оор. Белгилей кетсек, 16 сентябрда Лейлек районунун Максат айылында кыргыз-тажик чегарачыларынын ортосунда ок атышуу орун алган. Анда чегара кызматынын Бөрү атайын отрядынын аскери Равшан Муминов окко учкан. Дагы 16 адам денелеринен түрдүү жаракаттарды алышкан. Окуянын эртеси жарат алгандар Бишкек шаарындагы ооруканага алынып келинген. Дүйшөн Шаршембеков, Алтынбек Сакиев, Алтынбек Кубанычбеков, Нью ТВ, Баткен облусу.